11 каналынын жаңылыктар кызматы өз ишин улантат. Саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Назика Атамбекова. Бүгүнкү чыгарылышта коопсуздук жаатындагы шалаакылыкпы же кырсыкпы Boeing 737 учагына байланыштуу окуя иликтенүүдө. Жумгалды Минкуш айылынан аңуулоого чыгып 3 күндөн бери дайынсыз жоголгон 2 кишинин бирөөсү табылды. Анын жансыз денеси кар алдынан чыгарышты. Экинчи адамды издөө иштери уланууда. Мас милициячынын форсажы. Бишкекте автожарышка мас абалында чыккан милициячы өз кесиптештерине ок ачып карматпай качып кетем деген. Алдыда ушул жана башка эл аралык мазмундагы негизги жаңылыктар. Ош аба майданындагы учак кырсыгын өкмөттүк комиссия иликтөөдө. 22 ноябрда Красноярск-Ош багытындагы Boeing 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып, тилкеден чыгып кеткени расмий кабарланды. Бирок бүгүн баш прокуратура Boeing 737 учагынын авариялык конууга мажбур болгон фактысы боюнча кылмыш ишин козголгондугун билдирди. Кылмыш иши кыймылы коопсуздугун сакталган эмес деген кинээ менен козголгон. Кененирээк кийинки материалда. Ош аба майданындагы авиатрафик авиакомпаниясына тийиштүү авариялык конууга мажбур болгон Boeing 737 учагынын ичинде жалпы 154 адам болгону такталды. Алардын ичинде 6 экипаж, 148 чоң адамдар жана 5 жашка чейинки 2 жаш бала болгон. Кырсыкта адам курмандыгы катталган жок, бирок Ош облустук ооруканасына баш аягы 9 киши кайрылган. Ошо вакцина менен 8 бала түшкөн, 8 бейтап. Анан бүгүн эртең менен 1 бейтап түштү. Жалпысынан 9 бейтап, алардын 5өөсү миңде кирбиге бөлүнө жатты. Сотрясение головного мозга деп. Анан бирөөсү перелом менен травма живота деп травматология бөлүнүнө түштү. А 3 бейтап үйүнө чыгып кеткен кечеле. А ордера кадал реанимацияга жатканда пока жок. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Красноярск-Ош багытын беттеген учак Ош аэропортуна аба ырайына байланыштуу кона албай Бишкекке учуп келген. Учак таңкы саат 4:48 чамасында Манас аба майданына келип, бул жерде да аба ырайынын катаалдыгына биринчи жолку аракетинде кона алган эмес. Учак мындан соң экинчи ирет аракет кылып аэропортко эртең мененки саат 5:20 конгон. Бирок аба ырайы ачылгандан кийин ушул эле учак кайра Ош аэропортуна учуп келип, конуу учурунда жол тилкеден чыгып кеткен. Учактын шассилери жана сол канаты 1,5-2 метрге чейин сынган. Окуя болгон күнү эле өкмөттө чукул жыйын уюштурулуп, анда премьер-министр Темир Сариев окуянын тыкыр иликтенишин тапшырган. Как контролируется наша гражданская авиация? Жарандык авиация кантип контролго алынат? Аны Бишкектен учканга ким уруксат берди? Ошого жараша Ошто аба ырайы ыңгайлуу болгонбу? Бул учакты кондурганга Оштогу диспетчер кантип иштеген? Ушунун баарын тактап, мындан ары мындай кырсыктарга жол бербөө керек. Буга чейинки авиа кырсыктар эмне себептен келип чыкты жана кандай чаралар колдонуларын иликтөө керек. Не повторяли такие ошибки. Бир Кудай сактады, чынын айткандачы. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы Boeing 737 учагынын авариялык конууга мажбур болгон фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Кылмыш иши жол коопсуздук эрежелерин бузуу фактыларынын негизинде козголгондугу маалым болду. Бүгүн түндө ал факт боюнча Кыргыз транспорттук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси боюнча кылмыш иш козголуп, бүгүнкү күндө тергөөлүүдө. Ошо тергөө баардыгын изилдейт. Ош аэропортуна кандай чыгым келгендиги да аныкталат. Анан ушу жыйынтыктын негизинде адамдарга баа берилет да. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын биринчи кыймылдаткычы жана гидросистемасы иштен чыккан. Учактын командири тажрыйбалуу 10.000 саат учкан адам экени айтылууда. Ал эми авариялык конууга мажбур болгон учак 1991 жылы өндүрүлгөндүгү такталды. Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги коопсуз учуулар боюнча Еврокомиссиянын аудитинен өтпөй калгандыгына байланыштуу Европа аймагынын учуу укугунан ажыраган. Кара тизмеден чыгуу жагынан дагы көп процесстерден өтүш керек. Биринчи мыйзам жагынан биз реформаларды баштап, аба кодекси кабыл алынды. Аракетибиз бар, бирок бул баягы 1 күндө, 2 күндө жыла турган иш эмес да. Эми биз эң негизгиси өкмөттүн чечими бар. Чыгууга кандай иш-чаралар керек болсо, ушуларды аткаралы, ушуларды ишке ашыралы деген. Эми ачыгын айтыш керек, ар бир башка сектордо болгондой эле көп нерсеге барып баягы финансылык каражатка такалат. Мына мен айткандай ошол эле жана инспекторлорду жыл сайын квалификацияларын жогорулатып туруш керек. Аны бизде жогорулата албайбыз.
чет мамлекетке жиберип турушубуз керек. Авиатрафик авиакомпаниясы учактагы кырсыкта жабыр тарткан жүргүнчүлөргө моралдык кон акы төлөп берет. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында айтылды. Эмне себеп болбосун, учактын эмне себептен авариялык конууга мажбур болгонун кара кутушаларды чечмелөөдөн кийин чекит коюлат. Гүлүм Эркинбек кызы, Исмат Ибрагимов, 11 канал. Башка жаңылыктардан Жумгал районунун Миңкуш айылынын аңылоого чыгып жоголгон адамды издөө иштери уланууда. 20 ноябрь күнү 5 жергиликтүү тургуну Миңбуу участкасына аңылоого чыгып кетишкен. Бирок кайтып келе жатканда 2 киши башка жол менен барабыз деп бөлүнүп, ошол бойдон даянсыз жоголгон. Бүгүн түнү жоголгондордун бирөөсү Миңбуу жайлоосунун Зындан участкасына карасында тоң каза болгон жансыз денесин табышкан. Куткаруу издөө иштерине 20 чакты адам тартылды. Экинчи адамды издөө иштери уланууда, бирок жыйынтыгын бере элек. Кыргызстанда тартип сакчысы болуп туруп, коомдук бейбаштыкка барган милиция жору кызуу талкууланып жатат. 22 ноябрда Бишкектеги Түштүк магистральда автосүйүүчүлөр машина жарышы уюштурган. Алардын арасында Мас абалындагы милициячы да болгону аныкталды. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын милиция старшинасы муну менен гана тим болбостон, кызматтык куралынан аны токтотууга аракет кылган кесиптештерине ок чыгарган. Алгач милициячы окуя болгон жерден Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен качууга аракет жасап, маекчилер аны 72 мектептин жанынан кармашкан. Тапанчасын тартып алып текшергенде андан 3 ок чыгарылганы аныкталды. Вчера вечером где-то в 23:50 Кечээ кечинде саат түнкү 12 чамасында жол кабыл күзөт кызматкерлери Түштүк магистралда Тынчтык проспектиси менен кесилишкен жерде күзөттө турган кезде бул окуя болгон. Mercedes-Benz унаасы катуу ылдамдыкта жолдон өтүп, токтот деген белгиге баш ийбестен өтүп кеткен. Мындан кийин анын артынан кууганга туура келип, жол эреже бузуучусу Жал Кичи районунда кармалган. Качкан кишинин өздүгүнү аныктоо жүрүп, ал милиция кызматкери болуп чыкты. Болгондо дагы Октябрь районуна караштуу ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү наркоборбордогу текшерүүдө айдоочунун мас экендиги аныкталды. Факт боюнча бардык материалдар чогултулуп, прокуратурага өткөрүлүп берилди. Иликтөө иштери башталды. В данное время все первоначальные материалы собраны и переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования. Ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматы тарабынан каттоого алынды. Ашыкча бейбаштыкка барган милиция кызматкери жоопко тартылабы же жокпу азырынча белгисиз. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Эми эл аралык темада Брюссель жана анын чет жакасында болуп өткөн атайын операцияларда 16 шектүү киши кармалды. Бирок кармалгандар арасында Париждеги теракттарды уюштурган деп изделип жаткан Салах Абдысалам табылбады. Полиция Брюссель жана Шарлеруадагы 19 үйдү тинтип, бирок курал же жардыргыч заттарын таба албады. Кармалгандардын бирөө полициядан машина менен качам деп жараат алды. Премьер-министр Шарль Мишель Бельгиянын Борбор шаарында террорлук акт коркунучу сакталууда экенин эскертти. Бул себептүү Брюссельде бүгүн мектеп, университеттер иштебейт. Метродо каттамдар, өлкөдө ири иш-чаралар токтотулду. Бельгиянын борборунда террорлук коркунуч бар экендигин өткөн жума күнү эле жарыяланган. Брюссельде 13 ноябрда Парижде болгон теракттарда тиешеси бар делген Салах Абдысаламды издөө операциялары уланууда. Мьянмадагы ишемби күнү болгон жер көчкүдө жүздөй адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаал болгон маалда нефрит шахтасында болгон дагы 100гө жакын адамдын дайыны чыкпай атат. Өлкөдө издөө жана куткаруу иштерине Кызыл Чырым уюму колго кылууда. Жер көчкүнүн жүрүшүндө эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Ал эми Кыргызстандагы 17 ноябрдагы жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүлүүдө. Мамлекеттик резервден жабыркаган райондорго тонналап ун, май, кант жөнөтүлдү. Мындан тышкары баш бейнексиз калгандарга жылуу төшөк менен меш гуманитардык жардам катары жөнөтүлдү. Кызыл Ай коому да өзгөн райондун тургундарына ашкана буюмдарын, гигиена кутучаларын жана төшөк таратты. Аймактагы жеке көмүр кен шахталары Кара Суу Алай районундагы жабыр тарткандарга кайтарымсыз 300 тоннадан ашуун көмүр таратты. 17 ноябрда болгон жер титирөөнүн күчү Кара Суу районунун айрым айылдарында 7 балл, Алай районунун айылдарында 6-7ге жеткен. Эл аралык темада Нальчикте өткөн атайын операцияда баш аягы 14 согушчан жок кылынып, арасында алардын лидери Юрий Бицуев болгон. Согушчандардан курал жана ок дарылар тартылып алынганы кабарлады. Ошондой эле жардыргычтар жасалган атайын жай табылып, жок кылынды. Экстремисттер Кабардин-Балкарда адамдарды Сириядагы согушка азгырып жөнөтүп тургандыгы аныкталды. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө
Ферганада коопсуздук чаралары. Өзбекстан аймакта кошумча чек ара бекеттер орнотуп, паспорттук көзөмөл күчөтүлүүдө. Ашхабадта президенттин шаар куруу программасынын алкагында 14 мечит жарымы сүрдүрүлдү. Кыргызстандан бильярд боюнча Томск өтө турган дүйнөлүк чемпионатка ким барары анык болду. Булар тууралуу бир аздан соң, ал эми азыр кайрадан эл аралык темада Крымда электр жарыгы берилбей калгандыгына байланыштуу кылмыш иши козголду. Свет берүүнүн үзгүлтүккө учурашы жылуулук берүүгө май куюучу станциялардын банкоматтардын ишине кедергисин берип жатат. Эске салсак, Украинадан Крымга электр зымдар тартылган мамылар жардырылганга байланыштуу 2 миллиондой адам жарыксыз калып, региондо өзгөчө кырдаал киргизилди. Крым бийликтери 22 ноябрда генераторларды колдонуу менен жарым аралдын ири шаарларын жарым-жартылай электр энергиясы менен камсыздалганын билдирди. Крымга электр энергиясы Украинанын Херсон облусу аркылуу келет. 20 ноябрда ал жерде 2 мамы жардырылып, Крымга электр энергиясын жеткирүү үзгүлтүккө учураган. Анжиан шаарында Өзбекстандын коопсуздук күчтөрү уюштурган антитеррордук машыгуулар өттү. Фергана облусундагы чек ара бекеттеринде паспорт тыкыр текшерип, кошумча бекеттер орнотууда. Өткөн аптада ислам мамлекетине катышы бар деген шек менен Ташкент шаарында жана Ташкент облусунда 200гө чукул киши кармалды. Ноябрдын башында аймактардын аскерлери казармалык тартипке өткөн. Түркмөнстандын борбору Ашхабадта буга чейин иш алып барып келген 14 мечиттин 7-өсү бузулду. Бердымухамедовдун шаар куруу программасынын алкагында Турак районундагы эски үйлөр менен кошо мечиттер сүрдүрүлүүдө. Үйүнүн жыйынында мечиттери жок калгандар эми жума намаз күнү шаардын борборундагы Эртогул Газы мечитине барганга аргасыз. Ашхабадтагы жаңылоо долбоорунда 2013 жылдын август айында старт берилген. Бишкекте эркен пирамида түрү боюнча өткөн бильярд чемпионаты болуп өттү. Анда Кыргызстандын бильярд чемпиону болуп Дастан Липшаков аныкталды. Мелдеш 1 декабрда Томск шаарында өтө турган дүйнө чемпионатында жолдомо алуу үчүн уюштурулган. Ушуну менен 11 каналынын кечки жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.